Лейлекте 2 аткезчилик фактысы катталды. Кечээ 19 февраль күнү саат 21:50 чамасында Лейлектин интернационал айылында чек ара кызматкерлери Лейлектин Максат айылынын тургуну башкарган Портер автоунаасын токтотуп текшерүүгө алган. Унаада тиешелүү документтери жок 4 баш бодо мал бар экени аныкталды. Ал эми 18 февралда Лейлектин Булак башы Бешкент жолунда чек ара кызматкерлери 2 спринтер унааларын токтоткон. Текшерүү учурунда автоунааларда тийиштүү иш кагаздары жок болгон. Алардын биринен 2,8 тонна, экинчисинен 3,2 тонна тоңдурулган тоок этинен фарш бар экени аныкталган. Учурда бул аткезчилик фактылары боюнча мыйзам чегинде тийиштүү иш аракеттер жүрүүдө. Белгилей кетсек, Баткен облусунун башчысы Айбек Шаменовдун буйругуна ылайык чек ара аймактарында аткезчиликке каршы мобилдик топтор түзүлүп, көзөмөл күчөтүлгөн.